Саламатсыңарбы, урматтуу туугандар. Көптөн бери көрүшө элекпиз. Амандыкта, тынччылыкта жакшы жүрөсүңөр деген пикирдемин. Мен мындай кыскача чыгып, өз пикирим менен бөлүшүп коеюн дедим. Бир маселе боюнча, ал маселе Эдил Байсалов тууралуу, азыркы өкмөттүн вице-премьери. Мындан ушул канча бир жума мурун журналист суроо салып калды. Эдил Байсалов тууралуу пикириңиз кандай? Жогорку кеңеш чечим кабыл алды. Бардык депутаттар добуш берди. Эдил Байсалов кызматтан кетсин деп. Бирок ал кызматтан кетеби, кетпейби, кандай деп ойлойбуз депчи. Анан өз пикириме айткам. Ошондон кийин айрым сабаттуулар, тырмакчада айрым богоздор абдан оозго алгыс сөздөрдү айтып, Кокуй Медералиевди Эдил Байсалов коркутуп алыптыр. Кокуй Медералиев дагы Кудайын бетин ары кылсын, жанагы жаман жат сөз менен атап, ал дагы ошондой экен. Дагы башка сөздөрдү айтып, кошуматтанып атат, дагы бир эмне деген ыплас сөздөрдү айтылып атат да. Эми буга саясатчы болгондойун тери адамдыкы калың болуш керек, көңүл бурбаш керек, токтоо болуш керек, сабырдуу болуш керек. Булар бардыгы теоретикалык форматта түшүнүктүү нерсе. Бирок адамзыңда чындыкка жатпаган нерсе болсо, тактоо иретинде айтып коеюн дедим. Мен эмне үчүн Эдил Байсалов тууралуу туура пикир айтууга мындай мажбур болдум. Себеп дегенде, маселе Эдил Байсалов жөнүндө эмес, маселе адилеттүүлүк жөнүндө. Маселе Эдил Байсалов жөнүндө эмес, маселе чындык же чындыкка жакыныраак нерсе жөнүндө. Маселен, бүгүнкү күндө карап көрүңүздөр. Эдил Байсаловду тепкилеген, сөккөн бешиктеги бешик байдан тартып 90 байга чейин. Жогорку кеңештин дагы дээрлик көпчүлүгү. Албетте бул ар бир жарандын өзүнүн жеке пикири. Кээ бир учурларда, дээрлик учурларда Эдил Байсалов өзү дагы ошого жем тиштеп атат. Эмоционалдуулук калтырып, дагы башка жагдайлар менен өкмөттүн бир топ ката иштери бар. Бардык башка жагдайлар топтолгондо, айрым учурларда, көбүнчө учурларда өзү повод берип атат деп айтсак болот. Анан эми карап көрүңүздөр. Мисалы үчүн, мен анын мамлекеттик кызматчы инсан катары кайсы сапаттарын ойлодум. Маселен, карап көрсөк, коррупцияга катышканбы? Мамлекеттен тендер аркылуу бир коррупциялык жол менен мамлекеттин мал мүлкүн талаптанодубу? Жок. Кредит өзүнө алдыбы? Жок. Мамлекеттик менчиктештирүү программага катышып байдыбы? Жок. Бала чакасын байыттыбы? Карап көрсөң, ачык источниктерде жок. Азыркы баатыр болуп Эдил Байсаловду оозго алгыс сөздөр менен алып кошуматчы деп аткандар, азыркы бийликтин тушунда Эдил Байсалов өкмөттүн өкүлү. Өкмөттүн программасын жүзөгө ашыруу максатында ал башкача боло албайт. Ал эми мурунку тарыхын карап көрөйлүчү. Аскар Акаевге көпчүлүк саясаттар унчукпай тынч окатым кылайын деп жүргөндө Эдил Байсалов каршы чыккан. Курманбек Салиевич Бакиев мен деген саясатчылардын канатын кайрып атканда, так ошол Эдил Байсалов өзүнүн пикирин айтып, митингтерди кылып площадьте бекем турган, ага эмне деген гана кызматтарды сунуштаган эмес, менин билишимче. Рыспек Ахматбаев маркум ошого каршы чыккан. Анан кийин кол салуу да болгон. Башына арматура менен жеп, акыры айласыз аргазы кеткенине чет мамлекетке чыгууга аргасы болгон. Алмазбек Шаршенович Атамбаев, Сапар Исаковдун бир топ Сапар Исаковдун жана музейге байланыш алган Лиглас башка маселелерин көтөрүп чыккан, коркпостон. Демек бул нени билдирет? Эдил Байсаловдун өткүрлүгү, өзүнүн бир позициясын кармангандыгы, эки тарапка ойнобогондугу, жада калса өлүм башында турузда коркпогондугун билдирет. Рыспек Ахматбаев ошол убакта мен дегендер унчукпай Рыспек Ахматбаевдин маркумдун атын эстегенде шымын булгап койчу. Нитоштого каршы чыккыдай. Азыркы кээ бир баатырлар комментарий калтырып атпайбы? Мен ошолорго кайрылып атам. Эдил Байсалов ошондо коркпостон, биз жаш студент элек бүт көргөнбүз. Телевидение, телеканал, телетрансляциялар интернеттен бүт көрсөңөр болот. Митингке каршы чыккан. Курманбек Бакиев Салиевичке каршы чыккан. Бул өмүр бою оппозицияда жүргөн. Мына кече жакында эле бийликке келип, ито бийликке келгенде бийликтин мүчөсү болгондойун ал каршы чыга албайт да. Мүмкүн ичинен
ызырынып тиешелүүлөрдү каккылап сөккүлөп аткандыр. А бирок публикалык форматта өкмөттүн планын, программасын жүзөгө ашыруу командный игрок болушу керек. Маселен карап көргүлө. Ошол Эдил Байсаловдой эле салыштырмалуу вице-премьер бар. Адылбек мырза, ким эле фамилиясы, Касымалиев. Акаевдин убагында да иштеди. Бакиевдин убагында да иштеди. Атамбаевдин убагында иштеди. Темирсариев премьер-министр болгондо да иштеди. Бардык бийликтерде иштеди. Унчукпайт. Тым-тырс. Эдил Байсалов менен экөөнүн салыштырып болбойт. Мисалы үчүн Эдил Байсалов азыркы бүт өкмөттүн грамотводу болуп атат. Бүт таштар ыргытылса, ошол Эдил Байсалов ыргытылып атат. Эми урматтуу туугандар, айтайын дегеним, Эдил Байсалов мага дос эмес. Мага тууган эмес. Аласа бересем жакындыгым да жок. Мен болгон адилеттүүлүктү көрүп туруп, ошону айтып коюуну туура көрдүм, урматтуу туугандар. Эдил Байсалов мен аласа береси болуп, кандайдыр бир материалдык кызыкчылыктар эч кандай менде андай жок. Просто адилеттүүлүк үчүн байкап карап туруп айтышка туура келет экен. Мисалы үчүн өткөнкү Мадумаровдун маселеси боюнча мен дагы айтып койдум. Белдүү, белгилүү, Кыргызга жакшы жагынан таанылган саясатчы деп. Міне эми мен Мадумаровдун кошоматчысы болуп каламбы? Же Мадумаровдон материалдык чыгымдарды аламбы? Алиев Медербек, урматтуу туугандар жана туубагандар, достор, тырмакчадагылар, дайыма өзүнүн чындыгы бар. Бирөөгө жетеленме эмес, өзүнүн пикири бар. Эдил Байсаловго канча депутаттар каршы чыкса коллегаларым, алардын өз пикирлери. Мен аларды тигил же бул деп милдеттендире албайм. Бирок мен өз пикиримди айта алам. Мен деле унчукпай, бармак басты көз кысты кылып, жамандай берсинчи, элге жаманаттуу болуп не кылам? Эдил Байсаловду и так азыр коомдун дээрлик көпчүлүгү жаман көрүп атат деп унчукпай кое берсем болот беле? Болот эле. Жарашат беле? Жарашат эле. А бирок көкүрөгүңдөгү сен билген чындык, сен билген адилеттүүлүктү бая тыя албайт экенсиң да. Журналист суроосу алды, жооп берип койдум. Дагы деле ошондой пикирдемин. Ал кишинин бекем позициясы бар. Принципиалдуулугу бар. Аны далилдеген. Желкесинде кырчылдаган кылыч турса дагы тайманбастан ачык күрөшкөн жигит. Ошол, урматтуу туугандар. Баягы өзү көп нерселерге терс комментарийлер, бая саясий каршылаштарын, атайын группалар карама каршы жазат да ар бир саясатчыга, көрүнүктүү саясатчыга. Көп учурда көз жазында калтырып унчукпай келем. Бирок кээ бир учурларда өтө аша чаап кеткенде ушундайларды айтышка туура келет. Ошон үчүн урматтуу агайын туугандар, бардыгыңыздарга ден соолук каалайм, аманчылык каалайм, оорубагыла, аманчылыкта болгула.